том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Мен өзім Каптагай Айпери, ушул Нарын шаарынан болом. Өзүм жеке ишкерчилик менен алектенем. Жана ошондой эле 5-кыргыштын Нарын шаардык кеңешинин депутаты болом. Мен ушул депутатка аттанганымдын себеби да ошо элдерге көпүрө болоюн деп бийлик менен ошо элдин ортосунун көйгөйүн чечкенге аракет кылып баргам. Ошо көйгөйлөрүн чечип, аракет кылып иштеп жатабыз. Жана ошондой эле жеке ишкерчилик менен ушу адамдарга, элдерге жардам берели деп, элдердин мукталчылыгын артканга да жардам берип ортодо болуп жүрөбүз. Ошондой эле бул тренингке келгениmin да себеби өзүм көп нерсени үйрөнгөнгө келдим. Ушул саясатта кандай жолдор бар экен, жана андай эле ошондой айымдардын саясатта орду кандай экенин ошо билбеген нерселерин билгенге аракет кылып ошого келдим. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать,